Менин оюмда ушул немеде темпте кеткен болсок, мен азыр шайлаганга деле немем жок болуп калды уже. Өзгөрүш жок ушул убакка чейин. Таза шайлай турган болсо, өзүнүн тандаган адамын ошондо өнүгөбүз да биз. Ошондой деп ойлойм мен. Россияда тротуарда бараткан эки аялды имараттын балкону басып калды. Россиянын Корсаков шаарына караштуу Сахалин аймагында тротуарда басып бараткан эки аялдын үстүнө имараттын 3-кабатындагы кулаганы калган балкон түшүп кетти. Жакын жашагандар аялдарга алгачкы жардамды көрсөтүп, үстүнө түшкөндөрдү алышкан. Окуя катталган жерге тез жардам кызматы келип, жабыр тарткандар дароо ооруканага жеткирилди. Аялдардын учурдагы абалы жакшырып, алган жарааттары орто экени белгиленди. Болуп өткөн окуяга байланыштуу шаар кызматкерлери аймакка тазалоо иштерин жүргүзүп, балкону кулаган имаратка текшерүү иштери жүргүзүлдү. Балкону кулаган имараттын абдан эски экени, коопсуздук үчүн имараттын алдындагы тротуарда басууга тыюу салынганы билинди. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында аталган тротуар жөө жүргүнчүлөргө кайрадан ачылышы мүмкүн экени айтылды. Кытайда башталгыч класстын окуучусу мугалимдин токмогунан каза болду. Кытайдын Сычуан провинциясында математика мугалими башталгыч класстын окуучусун эки суроосуна туура эмес жооп бергени үчүн аеосуз сабап салган. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышууда. Маалыматка таянсак, окуя болгон күнү 10-сентябрда Кытайда мугалимдер күнү белгиленген. 10 жаштагы окуучу кыз мектепке мугалимдерди куттуктап гүл көтөрүп келген. Болжол менен саат 14 чамасында кыз математика мугалиминин берген суроосуна жооп бере албай калган. Мугалим туура эмес жооп үчүн жаза иретинде кызды чөгөлөтүп отургузуп алып, кулагынан тартып башына ура баштаган. Жабырлануучунун ошол эле класста окуган эгиз эжесинин айтымында, мугалимдин жазасынан улам сиңдиси ордунан тура албай, отурган партасына классташтарынын жардамы менен гана жеткен. Арадан 3 саат өткөндөн кийин мугалим жабырлануучу кыздын чоң апасына телефон чалып, небереси өзүн жаман сезип жатканын кабарлап, мектептен алып кетүүсүн айткан. Мектепке келген кезде небересинин көзүн ача албай, сүйлөй албай жатканын көрүп, токмок жеген кызды ооруканага жеткирген. Бирок окуучу алган каттуу соккудан улам ооруканада каза болгон. Өзбекстанда 11 жаштагы бала коронавирустан каза болду. Ташкент облусунун тургуну 11 жаштагы бала коронавирустан 17-сентябрда каза болгон. Ал Өзбекстанда бул илдеттен көз жумгандардын эң жашы. Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлиги бейтап 5-сентябрда мурдунан кан токтобой, дене табып 38 градуска чейин көтөрүлүп келгенин кабарлады. Рентгенден анын өпкөсүнүн 50% жарабай калганы аныкталып, дарыгерлер ага коронавирус деген диагноз койгон. Ушуну менен Өзбекстанда COVID-19 илдетинен каза болгондор 415 кишиге жетти. Анын ичинен 291 адам Ташкент шаарынан, 59 бейтап Ташкент облусунан. Коңшу өлкөдө пандемияда Өзбекстанда 49761 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын ичинен 4692 айыгып чыкты. Сакайгандар жалпы ооругандардын 93%-ын түзөт.